Ийгиликке жетемин десең, сөзсүз түрдө 3 нерсени аткар. Биринчиси, Аллах буйруган нерселерди биринчи орунга кой. Качан сен Аллахтын буйруктарын, приказдарын биринчи орунга койсоң, Аллахтын алдында кадырлуу болосуң, барктуу болосуң. Сен кыйналып, кысталып, кыйынчылык, проблема келген учурда дагы намазды таштабасаң, орозону таштабасаң, Аллахтын ибадаттарын ордуна койсоң, сен кыйналганыңда, жашоо кыйнаганда, ударларды өтө кыйын болуп келгенде Аллах Таала сени таштап койбойт. Эртең кыямат күнүндө сени таштап койбойт. Сенин приказың тозок болду, сен тозокко кетесиң деген учурда сени Аллах Таала таштап койбойт да. Ошондо кыямат оор күндө, күн ушунчалык жаа бою жакын болуп келип, адамдар күйүп, тозого өкүнч менен кирип кеткен учурда Аллах сени таштабаса, бул дүйнөдө эч качан таштабайт сени. Ошон үчүн бул дүйнөдө да акыретте да таштабайт Аллах Таала. Алланын ишин биринчи орунга кой, Аллахтын ишин бүтүр, Аллах сенин ишиңди бүтүрөт, урматтуу мекендешим. Андан кийин ар дайым жардам бергенге аракет кыл, жардам алууга эмес. Адамдарды карасаңыз, баардыгы талап кылат да. Менде муну беришиң керек эле, мээрим беришиң керек эле, дос болушуң керек эле деп. Бирок, мисалы, бирөөнү алыйт, досум жакшы эмес, бул дүйнөдө эң жакшы адам дос, эң жакшы дос бул ата, атадан башка дос жок дейт да. Булардын аркасын ижад этип чыксаңыз, өзү бирөөгө татыктуу дос болгон эмес. Качан сен бирөөгө татыктуу дос болосуң, $1 миллион сураш үчүн $1 миллион беришиң керек. Мисал катары айтып атам. Айтайын дегеним, бул дүйнө бериш дүйнөсү. Качан сен берип үйрөнсөң, андан кийин аласың. Ал эми үчүнчүсү, эркек болсоң кыздардан, кыз бала болсоң эркектен этият бол. Адам бири-бирине магнит катары жабышып, кызды эркекке, эркекти аялга тартыла турган кылып Кудай Таала жаратып койгон, бирок ошонун ортосуна адалара маселесин коюп, никени гана адал кылып, калган нерселерди арам кылып койгон. Эгерде ким кайсыдыр бир эркек аялдан өзүн тыя билсе, бул чоң ийгиликтерге жетет. Анын рызкың дагы берекелүү болот. Ошондой экен бул нерселерди аткар, сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиң.